Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Түз эфирде Музарт. Улуу жердешибиз Советтер Союзунун эл артисти, көрүнүктүү опера ырчысы, белгилүү баас Болот Мижикеев тирүү болгондо быйыл 81 жашка чыкмак экен. Жакында эле ушул улуу ырчынын элесинин урматына 4-чү эл аралык опера өнөрүнүн фестивале Бишкек шаарында болуп өттү. Биздин бүгүнкү темабыз да мына ушул маданий иш-чарага байланыштуу болмокчу. Анда мен мына ушул тема боюнча чакырылган меймандарды тааныштырып өтөйүн. Нурматбек Болотов, опера Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын башкы дирижеру. Жана ошондой эле Искендер Сартбаев, Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын башкы дирижеру жана көркөм жетекчиси. Бактыбек Ыбыкеев, опера ырчысы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Ошондой эле Салима Маматова, Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын солисти. Куш келипсиздер, урматтуу меймандар. Мындан мен ушул маекти баштаардын алдында бир эске келип атат. Мындан бир нече жыл мурда ушул улуу ырчыбыздын айкели эстелиги ушул өзү туулуп өскөн жерде коюлганда, бул иш-чарага, маданий иш-чарага сиз да барсаңыз керек эле. Мына ошол иш-чарага мен да катышып, ушул улуу ырчынын айылдаштарына, чогуу өскөн досторуна жолугуп, бул ырчы көрсө жөнөкөй айылда чоңоюп, өспүрүм кезде ошол жерде өтүп, көл жээгинде жөнөкөй эле жашоодо өтүп келген экен да. Анан көл жээги менен жашоосу өмүр бою байланыштуу болгон экен. Кийин бул жакта белгилүү ырчы болгондон кийин деле өзү ар дайым Ысык көлгө барып, каттап, Ысык көл жөнүндө ушундай бир ойлору көп экен да. Кийин Маринский театрында иштеп турганда да өзүнүн кыялы бөлүшкөнүн уктум да. Качандыр бир ал кайрылып келип ушул көл жээгинде таланттуу жаштардын мектебин куруп, ошол жерди ушул жерге үй салып, ошол жерди мекендеп калсам деген бир ой кыялы бар экен. Тилекке каршы ал кыялына ушул ажал жеткирбептир. Ошол барганда бир тартылган кыскача сюжет бар эле, ошону көрүп алып туруп, андан кийин фестиваль жөнүндө маек кылсак. Бул айыл Ысык көлдүн күнгөйүндө жайгашкан Тор Айгыр айылы. СССРдин эл артисти, таланты менен атагы алыска кеткен кыргыз элинин сыймыгы, белгилүү опералык ырчы Болот Мижикеев мына ушул айылдан. Ааламга жол айылдан башталат демекчи, Болот ага дүйнө кыдырып, көптөгөн атактуу концерттик залдарда ыры жаңырып, кийинчерээк Санкт-Петербургдагы Маринск театрында иштеп жүргөнүндө да ушул көл этегинде жайгашкан кичинекей айылын ары качан эстеп, качандыр бир убакта кайрылып келээрин, көл жээгинде үй куруп, ал тургай таланттуу балдардын башын кошкон мектеп курсам деп кыялданчу экен. Тилекке каршы капилет келген шумажал, залкар ырчыны ал тилегине жеткирбеди. Моя земля. Здесь я родился. Моя родина. А что это такое? Как трудно ответить на этот вопрос. Наверное, родина – это то, что дается тебе с детства. Твое первое ощущение этой земли, по которой только начинаешь ходить. Твое первое ощущение красоты этих гор и долин, где ты растешь, где жили твои предки. Родина – это то, что тебе с детства привили, то, что впиталось в твою кровь с молоком матери. И вот ты вырастаешь, к тебе приходит зрелость, и начинаешь
осознанно воспринимать окружающие явления, естественно, начинаешь по-настоящему чувствовать эту землю. Мына ушундай сюжетти көрүп алдык. Көрсө биздин улуу ырчыбыз баягы ааламга жол айылдан башталат дегенде ушундай чакан эле кичинекей айылдан башталган экен. Эми биз ушу фестиваль жөнүндө кеп кылсак, мына өзүңүздөр билесиздер, биздин театр мына ушул улуу ырчыбыз ырдап канча жыл эмгегин арнап, улуу ырчынын үнү жаңырган театр. Биз ушундай улуу адам биздин театр иштеп кеткенине биз баарыбыз сыймыктанабыз. Себеби биз ошол бизге ошончолук дем берет, күч берет дегенде, ошол бизге ошончолук мындай бир планка деп коет го орусча. Ошондой бир бийиктик берет да. Анан ушул улуу ырчынын урматына 4-чү жолу фестиваль өтүп атат. Бул да бизге абдан шык берет. Бул фестиваль көп жылдан бери, мындай бир 4 жыл болду го дейм, 4 жыл өтүп атат. Бирок жакындан берки жакшы мындай ийгиликтүү өткөн биздин театр үчүн жакшы бир маданий иш-чаралардын бири болуп калды деп элдин баары баягы көрүүчүлөр, музыкалык коомчулук белгилеп жашашат. Ошол бул көрсө, бул театр бизге гана шык бербестен дүйнөлүк ушул опералык ырчыларга да кандай бир шык бергендей болду да. Туурабы ушул акыркы учурларда. Ушул фестиваль мурунку жылдардан эмнеси менен айырмаланды, эмнеси менен өзгөчөлөндү? Ушу жөнүндө бир токтолуп, уюштуруучу катары мына сиздер токтолуп өтсөңөр. Бул уюштуруу деген эң татаал, жоопкерчиликтүү нерсе да. Баштап коеюн. Биринчиден көркөм жетекчи катары баягы тилекке каршы 20-жылы Болот Абдуллаевичтин 80 жылдыгына карата фестиваль өтмөк, пандемияга себеп болуп өтпөй калды. Ушу жылы биз аракет кылып өткөрдүк. Эми өзгөчөлүгүн сурап атпайбыз. Журналисттердин баары эле СМИ келгенде да айтат, айырмалыгы эмнеде өтүп кеткен фестивалдардан. Быйылкы фестивальда биздин чыгармачылык географиябыз кеңейип атат. Кеңейди. Жылдагыдан, мурдагыдан. Быйыл бизге мисалы Украинадан кошулду артист Замыцкий Сергей, көрдүңөр фестивалга катышсаңар. Туркиядан биздин кесиптештер катылды. Ошондуктан географиябыз кеңейип атат. Мен ойлойм, ушу темп менен жүрүп атсак, ушу эл аралык фестиваль болот. Межелкиев атындагы фестиваль дагы көп биздин башка өлкөлөрдөн кесиптештерибизди Кыргызстанга тартып, Кыргызстандын аты, Кыргызстандын театры болот. Межелкиев иштеп кеткен, баштаган театрдын аты дүйнөгө таң алат деп. Анан ар бир фестивалдын артында көп жумуштар бар. Анткени билип атасыздар, азыркы заманда, учурда сүйлөшүмдөрдү жүргүзүп, артисттер менен сүйлөшүп, алардын графигине биздин фестивалга тууралап баары ылайыктаган, алда убакыт кетет экен, алда кээде тилекке каршы кээ бирлер келбей калып атат. Мисалы, мурда жылды биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атканда Зарина Алтынбаева деген казактын ырчысы мен тилекке каршы келе албай атам, Японияда концертим бар деп ал киши менен сүйлөшүмдөр жүрүп аткан, жумуш токтоп калды. Бирок мен ойлойм, келечекте эмки буюрса 5-чи фестивалга алдын ала жумуш жүргүзүп баштайбыз, маэстро менен да пландаштырып. Анан бул фестивалдын дагы
мындай чоң деңгээлде өтүп баратканына бул биринчиден биздин мамлекетибиздин көз карашы жалаң эле театрга эмес, маданиятка, анан ушул фестивалга башкача болуп калды. Анткени министрлик тыкыз иштеп биз менен Кайрат Ожобаевичке рахмат, ар бир маселе койгон, маселени чечкенге. Ушул багытта абдан жакшы терең түшүнгөн. Терең түшүнүп атат, ошого жардам көмөк көрсөтүп атат театрыбызга. Анан өзүңүз билесиңер, бул фестивалга мисалы биздин ажообуз биринчи жолу келип катышып өз сөзүн айтканы, биздин кесиптештер, башка өлкөлөрдөн келген кесиптештер абдан таң калып калды. Алар кулуарда сүйлөшүп атканда айтып калышты да, ушундай чоң ырчыны силер ушу өкмөт, театр кесиптештери бирге коомчулук ушундай чоң деңгээлге көтөрүп атасыңар, бул силердин сөзсүз маданиятыңар өзөт экен деген үмүт бар экен, келечек бар деп, ошондуктан бизге сыноо берип кетишти баары. Ошол бизге кичине дем болуп калды, дем болду. Атан жакшы экен. Эми бул ушул фестивалды өткөзүү деген баягы алдыга максат койгон жакшы. Бирок аны өткөзүш керек да, ошол көрүүчүлөргө ылайыктап, өзүбүздүн репертуарга ылайыктап, өзүбүздүн алардын келген ырчыларга ылайыктап, анан өзүбүздүн болгон таланттарды кошуп дегендей, ушул жагы кандай, репертуар кандай тандалды? Ушу жагына токтолуп өтсөңөр. Мен уланып кетейин. Улантып эле сүйлөй берсеңер болот, баягы ыңгайына жараша сөз. Бул фестиваль үйдө да айтылып кетти. Пандемия учурунда кандай болот? Эметип пландаштырылып, өткөрүш керек болуп калды. Анын үстүнө Коноктору бар эле ошол замат макул болбосо керек дейм да. Балким ушундай учурларда бар эле уруксат мындай бир макул боло койбойбу деп мен өзүм жеке туюм да. Кандай? Булат Абдуллаевичтин атынан болуп аткандан кийин ырчылардын көбү каалап келе албагандар деле көп болушту. Каалап бирок келе албагандар. Мына Зарина Алтынбаева деп Искендер айтып кетти. Анын үстүнө Акмөр да чыгып калбады. Премьерасы ошо Акмөр даярдап фестиваль 21-inde башталса, 17-inde Акмөр премьерасы болду, ийгиликтүү болду премьерасы. Анан бизде оркестр, хор өтө эле состав чоң эмес. Ошондуктан фестивалдын 3 спектакльге көңүл буруш керек болчубуз. Анан Акмөргө мондай текущий концерттер да көп да. Ошон үчүн эми 4-чү фестиваль болгондуктан кийин мен ошого ишенгим келет. Биздин труппабыздын көркөм жамаатыбыз өсүп келатат. Ар кайсы көп эмелерди алып кетиш оңой эмес. Ошон үчүн мен ыраазымын. Ыраазычылыкты билдирип кетиш керек. Биздин жамаатыбызга. Ошо жакшы өттү деп ишенгим келет. Аны эми көрүүчүлөр баа беришет. Анда репертуарды кандай таңдадыңар депчи, фестивалдын репертуарында негизи ошол Миңжилкеевдин ырдаган опералардын негизинде тандалды да, туура? Бирок андан сырткары дагы көңүлгө алабыз. Анан ушундай чоң фестивалдар, эл аралык фестивалдар өтүп атканда репертуар мындай өтө бийик чыгармалардан таңдаш керек болуп калат. Анткени деңгээлин көтөрүш үчүн. Анан башка ырчыларды да чакырганда, мисалы однакный же кичине камерный операларды кое албайбыз.
биздин угуучулар да уксун, көрсүн башка өлкөдөн келген кесиптештерибизди деп. Ошондуктан биз токтолдук ушу фестивалга Аида менен Вердинин Бородиндин князь Игорь. Анткени князь Игорьды айта кетсек, Болот Миңжилкиев Америкага чейин Маринский театр менен барып ырдап келген. Князь Игорьды. Князь Игорьды Кончакты, ал ушу эки ролду аткарган ушу операда. Князь Игорьды да Кончакты. Князь Игорь ооба. Вот ошондуктан ага да тазим деп биз ушу Князь Игорь менен Аиданы койгонбуз. Вот. Мына биздин Бакыты Бөкеевич азыр YouTube'да да бар, интернетте бар, Болот Миңжилкиевдин Князь Игорьдин аткарып аткан видеолору. Азыр ошол кезге кайрылып, дагы маек өтөрдөн мурун ошол кезге кайрылып, ошол жаңы башталып атканда бир сюжетибиз бар эле, ошону өткөнгө бир кайрылып коелучу. Азыр сюжетке өтүп. Туаса кооз тембирлүү, диапазону кенен үндүү ырчы Болот Миңжилкиевдин элесине арналган эл аралык фестиваль Верди Жозеппенин ыйык сүйүүсүн даңазалаган Аида операсы менен ачылды. Кыргызстандан сырткары коңшу өлкөлөрдөн келген таланттуу солисттердин аткаруусунда тартууланган опера көрүүчүлөрдүн купулуна толду. Я очень счастлива на сегодняшнем фестивале выступить. Мен бул масштабдуу эл аралык фестивалга катышып жатканыма абдан кубанычтамын. Улуу артист Болот Миңжилкиевдин туулган күнүнө арналган концертте Аида операсында Аиданын ролун аткарам. Бул абдан оор опера болуп саналат. 3 саат ырдоо жеңил эмес. Негизели фестиваль Бишкекте өтүп, улуу опера ырчысы унутулбай эскерилгени абдан жакшы. Биз ушундай иш-чаралар менен азыркы муунга улуу адамдарыбыз тууралуу айтып бергенибиз жакшы. Жердешибиз, биздин жылдызыбыз ошону эскергенибиз аябай сонун болуп атат. Ушунун урматына ушундай жакшынакай маданий иш-чаралар жүргүзгөнү биз абдан кубанычтабыз. Фестиваль начался очень хорошо, с очень интернациональной труппы. Вот. И нам, конечно, очень интересно посмотреть. Звукорежиссер работает отлично. Конечно, спектакль прекрасный, красочный, вот. Голоса прекрасные. Мы получаем истинное наслаждение. Мына ошол көчмөндөрдө сейрек учураган керемет үндүн ээси 31 жашында Кыргыз СССРинин эмгек сиңирген артисти. Ал эми 36 жашында СССРдин эл артисти наамын алган. СССРдин эл артисти Болот Миңжилкиев Ташкент мамлекеттик консерваториясын бүтүргөндөн тартып, Кыргыз опера жана балет театрынын солисти, Бибисара Бишналиева атындагы искусство институтунда окутуучу болуп иштеген. Италиянын театрында тажрыйбадан өтүп, кийин Санкт-Петербургдагы Мария опера балет театрында эмгектенген. Ырчынын 80 жылдыгы пандемияга байланыштуу былтыр өтпөй калган. Россиядан Екатерина Шиманович Санкт-Петербург, Павел Черных Москва шаарынан, Кирилл Борчининов Ташкент шаарынан, Навай театрынан. Ошондой биздин кесиптештерибиз кошулуп атат. Мен ойлойм, бул опера, музыка сүйүүчүлөргө чоң майрам. Болот Миңжилкиевдин атында 4-чү эл аралык опера искусствосунун фестивалинин алкагында 23 апрелде опера көрмандарына чоң гала концерт тартууланат. Концертте 7 өлкөнүн опера сахнасынын жылдыздары, мыкты вокалисттери улуттук дүйнөлүк опера классикасынын чыгармаларын талкуулашат. Фестиваль 25 апрелде Александр Бородиндин Князь Игорь операсы менен аяктайт. Өткөн күндөргө кайрылып алдык. Эми сиздерге суроо узатсам, ушундай фестиваль конкурстарын, ушул өткөн фестиваль чыгармачыл адамдар катары, ырчы катары силерге да кандай бир деңгээлде таасир берсе керек, ушул таасирлерден бөлүшпөйсүңөрбү? Оюңарды айтып. Негизинен ушул биз опера ырчы болгондон кийин опера жаатында ушу фестивалдар болсо, конкурстар болуп турса абдан жакшы болмок да. Анан тилекке каршы бизде мына жалгыз Болот Абдуллаевич, Болот Миңжилкиев атындагы гана фестиваль бар да, опера жагында. Дагы ушул болуп калганда? Ушул болуп калганда Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Мына президентибиз келгенде эмне деген шык, баягы баардыгыбыз тең президент келиптир деп. Эки эсе күчтөнүп баягы жоопкерчилик дагы аябай артат да. Анан экинчи жагынан тышкарыдан келген ырчыларды менен чыгармачылык
ой бөлүшүү, ошол чыгармачылык боюнча иштөө, алар менен чогуу иштөө да бул дагы бизге дагы жакшы стимул, шык берет да. Себеби алардын уровень салыштырып көрөсүң, биздин уровень салыштырып көрөсүң. Бизде жетпей аткан жактарын алардан аласың, алар бизден алат. Ошо баягы чыгармачылык боюнча шык алмашуу, ошол абдан эле жакшы көп мындай бир жумадан ашык болду. Ошондо чогуу иштешип, тилди билбесек дагы орусчалашып, түркчөдөн итальянчасынан кошуп, баардыгын музыкалык тил менен түшүндүрүп, ошентип иштешип, анан үстүнө достор да көбөйөт, ошентип чыгармачылык жагынан алар деле келгиле дейт. Анан эми Кудай берсем болуп калар, ал жакта биздин дагы гастролго чыгып каларбыз. Анан дагы ошол мен да ой тилегим ушул жок деген ушу Болот Абдуллаевич атына да бир министерство же боло правительство алып ошол конкурс уюштурсак сонун эле болмок да. Бизде Кыргызстанда мына биз чет мамлекетке көп эле барып келдик конкурстарга. Вокалдык опера искусствосунда. Бизде болгон жок. Бизде болгондо Турсунбаев агабыз, Нуркан Турсунбаев вокалдык деп өткөрдү, бирок баягы эстрадный жагына. Ал биздин республиканын ичинде эле. Ошол мындай эл аралык конкурс болсо жакшы болот эле. Айтасыз, мына сиздер менен деле баягы бул биздин оркестр менен да барып келген учурлар болот. Сиздер да барып каласыздар, канча солисттер. Көп эле жерде өтөт конкурстар. Биздин Телегенов, Бүбүгүл Телегенов атында конкурстар канча болот, бизден да канча барышат. Бирок бизден такыр конкурс өтөт. Аларда борбордо өтпөйт керек болсо. Ушу областтык деңгээлде ошол эл классикалык музыкага тарбиялансын деген мааниде болот окшойт. Ушул аймактарда көбүнчө болот конкурстар. Карагандыда, Актөбөдө ушундай жерлерде өтөт. Менен Астананы айтпай эле коелу. Ал жер аны айтпай эле коелу. Ушундай өткөрүш керек да. Ушундай бир Мижикиев болобу, же ким болобу, же Молдовасанов айткандай болобу, сиз айткандай, ушундай конкурстарды өткөрүп койсо, биз абдан баягы тышкары жагын келет да. Мисалы, жана Игорь Воронцов уюштуруп ошол неме кылып атпайбы, жанакы русский романстардын эл аралык. Ошол мына 2 жылдан бери биздин Кыргызстанда өтүп атат. Эмне деген ырчылар келип атат, жаш ырчылар. Аларды көрүп биздин жаш таланттар, студенттер мындай стимул болуп атат аларгачы. Туура айтасыз. Мына өткөндө эле жаш ырчылар келди ушул жерде. Алар ушунчалык көптөн бери алар бара эле экен ушундай конкурстарга. Ушундай конкурстарга катышсаңар өсөм, сыймыктанып айтып атышат. Ушул жанагы орус романстарына катышып, ушунчалык ушундай лауреат болду. Лауреат болуп, биринчи, экинчи меселерде болду. Өзүбүздүн балдар ушунчалык шык болот экен деп көрсө, карабайсыздарбы? Ошол ошентип анан Миңжилкиевдин агайдын арбагы ыраазы болсун, фестиваль Кудай буйрса жакшы өттү. Ошол чыгармачылык абдан бир өсүш болду дейм да. Ал жана дагы көрсөтүүнүн жүрүшүнө токтосо, Салима, сен дагы өзүңдүн оюңду мындай таасир алган таасирлериң менен бөлүшүп кетсең. Мен солисттен сырткары опера труппасынын инспектору да болуп иштейм да, анан ошо коноктор менен тыгыз байланышта бир жумалар менен абдан чогуу жүрүп, чогуу сүйлөшүп дегенде. Кулис артындагы сөздөрдү тыңшап калсаң керек. Анан булар биринчи келген, Турциядан келген ырчыларыбыз биринчи келишти да, анан эми пандемия убагында болсо, анан элестетип келген жок да, бул ушундай чоң театр. Анан иштөө деңгээли регион кандай, баягы өзүлөрүн биз Анкарада театрда болгонбуз, алар кичинекей эле ушундай театрда ошондой элестетип келишкен экен. Анан эң биринчи келген бул жака биринчи жолу келип атышат. Биринчи жолу келип атышат. Украинадан, Харьковдон келген ырчы да биринчи жолу келип атышат. Анан баары тең ушундай түшүнүк менен келишиптир. Анан биздин сахнага келишип, ага чейин хоровой класста главный дирижер менен Искендер Кубанычбекович менен чогуу Аида менен бүт солисттер, өзүбүздүн солисттер менен дагы спевка болду. Бул биринчи оркестровага чейинки биринчи репетиция болду да. Анан ошондогу деңгээлди көрүп, уже башкача боло башташты да, башкача өзүлөрүнүн дагы баягы үндү бергени дагы бир башкача тиги академиялык анан деген баягы өзүнүн опера ырчысынын өзүнүн тартиби менен болуп, ошо өзүнүн башкача болуп башташты да. Анан баары сүйлөшүп антемит, анан сахнага
чыккандан кийин эле баягы сахнаны көрүп эле таптакыр башкача. Биз мындай деп элестеткен эмеспиз эди да. Анан биздин ырчылардын болбой эле биздин ырчылар дагы деңгээли абдан күчтүү. Аларды көрүп, жаш ырчыларыбызды көрүп анан биз силер менен бул эле эмес, биз дагы иштешебиз деп ушундай сонун сөздөрдү айтып, анан Болот Абдулаевичтин кайсы класста гримироваться этти эле, кайсы класста отурчу эле деп, ал 208-класста отурчу да, ошонун баарын көрүп, ал жерге өзүнүн бир ошо арбагына тазим этишип, өзүнүн бир сөздөр, ар бир адам өзү ошо тазим этет да. Анан ушундай бир иштерди, ушундай бир сонун көрүнүш болду да. Сергей Замыцкий болсо Харьковдон келген бас. Болот Абдулаевич кайсы бир жылдары Харьковдо ушул чыгарманы, балладаны аткарган экен. Анан ошондо айтып атышпайбы, аябай ар бир жанагы технический ноталарды ушунчалык сонун бергени, жана ышкырганы, за кулисам турган бастардын баары, ал жактын бастары ушундай бир суктануу менен карап, суктануу менен угуп турушкан экен да. Анан бизде Наталья Дмитриевна бар. Илгерки биздин корифей Помреш да, ошол киши анан айтып берди, ушундай болгон деп. Анан интернет азыр тиги дүйнө жүзү менен 5 мүнөттө байланышасың да. Анан ошол убакта тиги башка Харьковдагы илгерки ырчылар менен байланышып, анан бул киши бизде аябай бийик деңгээлде ырдаган турбайбы? Ушунчалык кабыл алган экен, ушундай аплодисменти болуп туруп, анан ушунча мүнөт турган экен элдер деп. Анан кийин өзү дагы бир өзүнүн жакшынакай ой пикирин айтып, Болот Абдулаевичтин кандай болгон кандай ырчы экенин. Ал деле мындай фестиваль барып келейин деп келген болуш керек. Пандемия убагында бар тең тияка бияка чыгып ырдаш, ал опера ырчылар үчүн абдан жакшы көрүнүш да. Анан ошону айтып алып аябай суктанды. Ага Черных биздин дайыма Москвадан келген ырчыбыз, алар дайыма келип жүрүшөт, алар жада калса биз деген кыргызстандыкпыз, кыргызбыз, ушу опера театрынын деген солисттерибиз деп келишет да. Кирилл Барчанинов Өзбекстандан келген, Екатерина Шиманович, ал дагы баягы биздин бир театрдын дагы бир ушундай бир көрүнүшү бар экен. Келген адам эле кайра тартыла берет. Анан биринчи биздин жетекчиликтер худсоветтен баарынан өтүп баягы фестивалды репертуарга койгондон кийин ырчылар кимдер деп худрук байланышат да, кимдерди жөнөтөсүздөр деген. Келип кеткендер эле биз барабыз дей беришет экен да, биз барабыз деп анан экинчи жолу келиши Шиманович экинчи жолу келиши. Экинчи жолу келип атабы. Мен биринчи жолу келип аткан экен деп. Жок, экинчи жолу келиши. Кирилл Барчанинов дагы экинчи жолу келиши. Анан дагы Сайфулло ал биздин эле ырчы болуп калды ал. Жакын досторубуздун бири болуп калды. Дина Дютмагомедова бизге баягы көбүнчө көп катышып калган ырчылардын бири да. Трубадурдан ырдап кеткен Жанора. Мухаммедова дагы 3-чү жолу келди. 3-чү жолу келди. Алар бизге жакын тартылган адамдар. Дина фестивалдан сырткары деле мындай репертуарныйга как конок катары келип ырдап кетет. Анан биз абдан сыймыктандык, биздин театр жөнүндө, биздин труппа жөнүндө, биздин оркестр жөнүндө, хор, балет дегеле чыгармачылык жамаат жөнүндө ушундай жакшынакай сөздөрдү айтып атканы бул баарыбыздын кубанычыбыз, баарыбыздын жеңишибиз. Себеби биз ошончо алардын ошол башка театрдын, башка мамлекеттин театрынын деңгээлиндеги театр экенбиз. Себеби азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, пандемия убагында дагы кандай кыйынчылыктар болду. Биз дагы бир иштеп, кайра иштеп ошол карабай чыгармачылык деле ылдыйлайт да. Бул эле баягы чыгармачыл адам болгондон кийин оорун укканда жүрөгүң менен кабыл аласың. Анан жакшы. Бирок силердин иштегениңер канча тиги ошол фестивалды өткөргөнүңөр канча көрүүчүлөргө ушунчалык дем берди. Ооба. Биз ооруну унутуп калдык баарыбыз. Ошондой ушунча майрам болду да. Чыгармачылык менен оорун жеңип салды да. Анан биз айтып атпайбызбы, ошо жанагындай өзүбүздүн мурунку каттап турган чыгармачыл жана Дина Дютмагомедова, Сайфулло Юсупов, берки Барчанинов, анан берки жана Харьковдон, Украинадан келгендер, Туркиядан келгендер, булар биринчи жолу келип атышат. Түркиядан келген ошол ойлоруңар Радамес, Рамфис, Тюнжай, Куртоглу менен Унюшан Кулоглу, Сергей Замыцкий. Бас менен эки бас, бир тенор кетип атканда, коштошуп атканда айтып атат.
кандай жакшы деңгээлдүү, кандай биз достошуп калдык, кандай силердин театрыңар жакшы экен. Эмки фестивалга эмне даярдайсыңар? Эмдиги жыл фестиваль болуп калса, биз да келебиз сөзсүз фестивалга деп кетип атышат. Ал эми бул өзү бизден улуурчубуз өзү иштеп кеткен Маринский театрынан жылда ушу фестивалда катышат, сөзсүз өкүлдөрүн жиберип атышпайбы? Катерина Шиманович келди. Баягы ошол улуу ырчыбыз кайтыш болгондо ошол анын элесине урматтап ошол Гергиев өзү музыкалык тобун баштап алып келген эле да, ушул келген. Ошондо бир каалоосу бар экен, ошону угуп коюп турганда маекти уласак. В этом культурном пространстве, в процессе, который будет идти в следующее тысячелетие, это уже вы, совсем молодые, должны сегодня знать, что еще будет много банков возникать и гореть, еще много будет бизнес-школ и менеджментов, очень много будет ни киргизских и ни русских слов вводиться, так сказать, в обиход. Это все очень здорово. Очень мало будет таких артистов, как Минжелкиев, и не только здесь, а вообще. Вот, мой вам дружеский совет и просьба: делайте все, чтобы не только Айтматов и Минжелкиев украшали золотыми, понимаете, именами своими историю вашего красивого народа, и совсем не маленького народа, конечно, потому что народ велик теми, кого он родил и кого видит весь мир. Мына ушундай улуу ойлорду айтып кеткен да, ошол чынында эле искусство өнөрү, бийик өнөр элдин улуулугун мына ошолор таразалайт да, туура, ошолор элге алып чыгат. Кыргызда эле өзүнүн макалы бар го, элдин эрдигин ошо эр чыгарат, туурабы? Ушул сыяктуу эле ушул Минжелкиев агабыздын урматынан улам ушундай бир ийгиликтер болуп атат деп ойлойм. Эми ушул фестивалдын жүрүшүнө өтсөк, сиздер дагы айтып өтсөңүздөр, ошол даярдыктар кандай болуп атты? Улуу операда ушундай бир кээде бир келишпестиктер болуп калышы мүмкүн, мындай бир арасында мындай бир ар кандай ойлор болуп калышы мүмкүн, же баары эле ушундай түптүз гладко, орусча айтканда өттү дейм да. Эми фестивалдын сиз айтып кетпеңизби, гладко өтүшү бул Нурматулук Музаевичтин мойнунда. Анткени биз уюштуруп атканда, биринчи сүйлөшүүлөрдү солисттер менен жүргүзүп атканда сөзсүз көңүлгө алабыз да, ушу партияларды, биз чакырып аткан партияларды мурда аткарды эле, кандай деңгээлде аткарган, кайсы театрда аткарган, анан жөн эле тааныш дос деп эле чакырбайбыз. Ошону менен сүйлөшүп атканда баарын тактап алып, анан кеңешип, бизде көркөм кеңеште, анан кийин иш жүргүзө баштаганда, анан Нурматулук Музаевичтин онлайн режиминде иши башталат. Анткени солисттердин баарын WhatsApp менен, телефон менен сүйлөшө башташат. Купюр кандай темптери, маэстро болсо өзүнүн каалоолорун айтат. Ошо менен байланыш ошо онлайн башталат. Анан бияка келгенде уже кишине башкача офлайн режимине өтүп кетет. Ошол иштер кандай жүрдү? Кана сиз дагы өзүңүз мындай бир чында эле жүктүн баары музыкалык жүк болуп аткандан кийин силерге келди да күчтүн баары. Мындай да эми улуу музыка аралашкандан кийин жанагы жүк деп атпайсызбы, алар унутуп каласың. Ушундай сонун үндөрдү укканда, оркестр баркырап ойноп атса, хор катышып бар эмет берип атса, баарын унутуп калат экенсиң. Анан бул өйдө да айтылып кетпеди беле, деп биздин тилибиз бир деп, музыкалык тил. Ошондон бүт баары партитурада жазылуу, мындай эмелер бар, салт бар, традиция деген, исполнительский традиция. Ошолорго бийик деңгээлде, мисалы мына ушул эле Булат Абдуллаевич коюп кеткен
планкалар ошолорго умтулабыз да биз баарыбыз. Ооба. Ошол ойдо анан ошол жана цель деп коет. Ошонун артынан жүрөбүз да биз. Анан бул жолку фестивалда кандай? Бул фестивалда эми айтылып кетти, географиябыз кеңейди. Анан өзгөчө ушул фестивалга катышып кеткен ырчылар, келген ырчылар чеберчилиги бийик деңгээлде экен. Ошондуктан иштеш бир четинен оңой, бир четинен кыйын эмне үчүн бийик деңгээлге жеткириш үчүн эми иштеш керек. Оңой эмес, баарын бир калып келиш керек да. Ошо биринчи спектакль мындай подъем болду да. Биринчи мына Аида коюлду. Анан гала концерт, анан князь Игорь. Мен ойлойм, князь Игорьде мындай князь Игорь болгон эмес болуш керек, менин оюмча. Баары эле составы, состав, анан оркестрдин, хордун, солисттердин аткаруу деңгээли. Жанагы формага келишип, мындай көтөр деңгээл, мындай подъем болду да, бийиктикке. Ошо анан бир ушундай моменттерде мындай сезимдер болот да. Спектакль бүтүп атат. Жалко ушу бүтүп аткан. Ошондой момент. Ошол момент эме да, ошол мен үчүн эме көрсөтөт да, что спектаклдин деңгээли кандай болуп атат. Же тезирээк бүтүп калса, эптеп бүтсө болот эле дегендей. Бул фестивалда андай андай болбойт негизи. Андай болбойт, ооба. Кайталанбайт. Кайталангыс эми учурлар болду да, көзүрмемдер, кайталангыс көзүрмемдер. Анан негизи эле ар бир театрдын өзүнүн мындай бир традициясы бар, өзгөчөлүктөрү деле болот, мындай бир. Ошол кандай деңгээл алар жана айтып өтпөдүңөрбү, мындай бир өзгөчөлүктөрү. Мындай ошол баары эле жакшы эле болду да ошондо. Сиздер менен чыгармачылыкта сиздер менен болгондо. Мен бир нерсеге токтолуп кетейин. Жана Бакыт айтып кетпеди, ушу фестивалдар тилекке каршы биздин өлкөбүздө азыраак болуп атат деп. Ар бир фестиваль, мисалы фестивалдын алдында балет фестивали болобу же опера фестивали болобу, мен директор менен күндө иш баштаганда мен сүйлөшүү жүргүзөбүз да. Кеңешип. Ушу фестиваль мисалы менин максатым кандай болду? Бизде ушу опера фестивалдары мейли бир жылда бир жолу өтүп турсун, бирок мындай бир иретине келтирип алып өтүп турса, жылбай, кээде бир шарт жок болуп калат, жылып кетип атат. Бул эмнеге керек? Биздин мисалы биз бул ушу сезондо маэстро менен кеңешип, азыр жаш солисттерди да труппага алып атабыз. Азыр ушу отпусктун алдында дагы бир прослушивание өткөрүп, анан уже штатка калтырып калабыз, кимиси калат, кимиси өткөндө. Ошо биздин жаш кесиптештерибиз ушундай чоң ырчылар менен, артисттер менен иштешкенде, мисалы маэстро айтып калат, же мен айтып калам, же мугалимдери айтып калат, кээде сиңбей калат да. Өз көзү менен, кулактары менен угуп, жанында туруп сүйлөшкөндө, ошол жактан көбүрөөк өзүнө тартып алат да, жакшы нерселерин. Жана Бакыт айтып кетип атпайбы, жакшы керектүү нерселер. Ушундай дем, жаңы дем сөзсүз керек чыгармачылыкта, сөзсүз керек. Анткени биз фестиваль жок, өзүбүздүн мейли премьера кылабызбыз, өзүбүз менен өзүбүз алек болуп атсак, анда жылыш болбойт калат экен. Негизи артисттер бир жерде болбош керек. Менин кесиптештерим дайыма эле мага кээде айтып калып атышат, эмнеге чыкпайбыз башка жерге, гастролго барбайбыз, же ушундай көп келбейт бизге. Алмашып туруш керек. Алмашып туруш керек дайыма. Ошондо эле мисалы балет фестивали буюрса эмдиги жылы да пландаштырып атабыз. Эмки сезондо Бибисара Бишиналиев атындагы бизде бар, анан Чолпонбек Базарбаевич атындагы бар, билесиздер.
балет деген ошондой иш чараларды көбүрөөк биз аракет кылып атабыз. Бирок мисалы Казакстанда эмеспиз, жакта Каспий Шельф деген бир компания бар экен, же Өзбекстанда Алишер Усманов деген ишмер бар экен, көмөк көрсөтүп турган. Бизге тилекке каршы андай азырынча жок болуп атат, бирок үмүт үзүлбөйт, күтүп атабыз. Баары бир жылыш болот. Бир жерде туруп калбайбыз. Ошондуктан ушундай бакыт айтып кеткендей көп. Мисалы пандемияга караштуу мына биздин маэстробуз да Астанага барып, казак кесиптештери менен спектакльди дирижировать этип катышып, барам деп атканда, мына билет алабыз деп атканда пандемия башталып калды. Азыр эме ошол конок эми өзүбүздүн ырчыларыбызды угуп эле жүрөбүз го өзүбүздүн, бирок ошол коноктордун ырларынан бирди угуп коелу. Ошо жана Екатерина Шиманович деп атпайбыз, экинчи жолу өзү келиптир. Өткөндө да жолугуп аптан биздин театрды ушунчалык баалап, биздин чыгармачылык деңгээлибизди ушунчалык баалаган адам экен. Үнүн угуп алалы азыр чогуу. Мына ушундай мыкты аткаруулар болуп, мына мыктырчылар келди. Ушул мыктырчылар жөн гана аткарбастан жакшы биздин театр жөнүндө канча жакшы жылуу ойлорун айтып кетишти. Эми бул өзүбүздөн дагы театрлардан биз айтып атпайбыз, бизде да кем калбаган мыктырчыларыбыз бар деп. Мына биздин өзүбүздүн театрларда көбүрөөк сыртка чыгарып дегендей, башка театрды көрүп дегендей, алардын традициясын көрүп, жакшы жактарын алып, ушундай көбүрөөк болуп турса, мындан дагы өсүүлөр көп болот деп. Эми ушул спектаклдин жүрүшүнө дагы бир аз кайрылсак, бул жерде ушул Князь Игорьда сиз ушул башкы партияны, ушул айтып атпадыкпы, Межилкыевди аткарып кеткен ушул партияны канчакты да аткарган. Анан Князь Игорьда, ушул жөнүндө өзүңүз ойлоруңузду, таасирлериңизди бөлүшүп кетсеңиз, жанагындай кандай ансамбль болду, тигилердин ырчылары менен. Эми мен да өзүмдү аябай бактылуу деп. Биякта айтып өткөн ушунчалык баягы бийик деңгээлде мындай эчтен кеткис көз ирмемдер болду деп. Сиз да баягы аткаруучу катары. Мен да ошол бактылуумун, ушул фестивалда ошол Князь Игорь Бородиндин Князь Игорь операсында ошо негизги ролду, князьдин башкы ролду аткарганыма ошол мен дагы ошол театр жамаатына дагы ошол биздин ошол көркөм жетекчиге, главный дирижерго ошол мени ошол көрсөтүп ошого даярдан дегендерге рахмат. Ошол мен ойлойм, ушул силердин ишеничиңерди актадым болуш керек деп. Бул жана башында айткандай, бул өзүнчө стимул да. Гастролёрлор менен эле баардык эле ырчылар ырдай бербейт да туура чынында. Анан колубуздан келген аракетти кылдык. 1,5 жылдан почти 2 жыл болуп кетти аткара элегибиз. Ушул партияныбы? Мен аткара элегим. Князь Игорь. Буга чейин Каймек Кускаков аткарды. Акыркы жолу Каймек Кускаков аткарды, анан кийин 1 жылдан ашык пандемия болуп туруп калды да. Ошол анан колубуздан келген аракетти кылдык. Мына
мына азыр ырдабады Шиманович ал Ярославна аткарды. Экөөбүздүн дуэтибиз бар биринчи прологдо, анан кийин аягында бүтүп атканда бул абдан эми бул Маринский театрдын солисткасы да. Анан кийин абдан жогорку деңгээлдеги ырчы өзүңүздөр угуп атасыздар. Жакшы аткарат деп ойлойм. Анан кийин ким менен Кирилл Баршанинов менен бас ал Канчактын ролун аткарды. Негизинен эле кебетеси келишкен эле ушул Канчак болуп калат экен. Бою менден узун, мен мынтип карам. Мен деле боюм оңой эмес, бирок менден узун. Салмагы 140 килограмм экен. Анан кийин накты эле неме Канчак Өзбекстандан келди. Өзбекстандан келди. Канчак болуп калды. Нак өзү болду. Үнү дагы, кебете кешпири дагы, ал менен дагы дуэт бар, чогуу аткарып, сценалар бар. Анан абдан бийик деңгээлдеги ырчы экен ал дагы. Абдан жакты. Анан кийин берки Харьковдон келген Замыцкий ал Галицкин ролун аткарды. Ал менен пролог деле башында баягы Ярославнаны карындашыңдай көр деп ага дагы дуэттер деп ал дагы жакшы. Анан кийин спектакльден кийинки репетициядан кийинки ой бөлүшүүлөр Кудайга шүгүр жакшы. Биздин деле уровень жакшы экен деп ойлойм. Баягы уят кылганыбыз жок. Ошол оркестр, мына хор абдан оркестр бүт бардыгы баягы айтып атпайбызбы? Бизде даже министр культура келип биздин спектакльде же концертке келип катышса дагы бизде чымыл болот. Анан тем более президентибиз келгенден кийин угутер баягы шыкка шык кошулуп, ошо уят болбой эле мындай театрды ушундай келип аткандан кийин деп аябай стимул болот экен. Мен ойлойм бул Болот Абдуллаевичтин арбагы ыраазы болот деп ойлойм. Анан ушул фестиваль аябай ийгиликтүү өттү, анан сплоченный, бүт коллектив, бүт бардыгы. Детиги бизде тиги гримерден тиги вахтершалардан баштап гримерге берки кийим илгичтен баштап кийим илгичтер ошол бүт бардыгы тең абдан ыраазы болушу. Театрга айланды, бирок абдан чоң майрам болду да. Майрам болду. Сиз да оюңузду айтыңыз. Биз гастролерлор менен биздин солисттер чыкканда за кулистин аркасында бир өзүнчө чыгармачыл жарыш болот да. Тигилер мынтип келип ырдап аткандан кийин биздикилер жакшы ырдаса экен деп баягы на иголках деп коет да. На иголках турасың, дем албайсың, сүйлөбөйсүң. Дем токтоп калат. Дем токтоп калат, аябай болеть этесиң. Өзүң ырдап аткандай бакыт чыкканда дагы, Скула менен Ерошка, Алмабеков менен Ординатов чыкканда дагы, ал Галицкий Айзерек дагы чыкты го. Айзерек Галицкий менен чыгып атпайбы, Сергей Замыцкий менен биздикилер эки дуэт. Анан алардын ойногон, ырдаганын баардык жагынан төп келишти да. Сергей Замыцкий дагы эми бул өзүлөрүнүн операсы да. Баягы биздин Айчүрөк операсы дегендей бул улуу славян улутунун операсы. Анан булар кандай болуп турса дагы эң жакшы ырдашат да аткарышат. Анан ошого карата анан биздин дагы ырчылар жакшы болсо экен деп аябай ойлонуп, ушунчалык переживать этип турасаң, анан биздикилер дагы биринчи актысында аябай сонун алып кетишти. Скула менен Ерошка ойногону, ырдаганы, анан экөө бөжөңдөп чыгып кеткени, бардык жагынан баары кол чаап жиберишти. Андан кийин Бакыт чыгып атты, Владимир Айбек Саралаев биздин ырчылар дагы. Айбек Саралаев дагы аябай жакшы өзүнүн чыгармачылык деңгээлде бийиктикти көргөзүштү. Анан Екатерина Айбекти угуп, за кулисин угуп турду да. Владимир деген ариясында жанагы бийик ноталарды кандай алат экен, кандай кылып алып чыгат экен. Бул чоң ария да, бул тенор үндүлөр үчүн абдан чоң ария. Анан келип, анан аябай таң калып, ал Айбекти келип куттуктап туруп анан сурап атпайбы, сенде мындай высокий нотага барып атам деген бир мындай коркуч сезими болдубу же болгон жокпу? Карасам ушундай эле кетип баратасың. Проходящий кылып ырдап коюп атасың депчи. Анан баягы колдо бар алтымдын баркы жок, биз өзүбүздүн ырчыларды күнүгө угуп атып, кулагыбыз көнүп калган да. Анан сырттан келген ырчыларга биздин дагы ырчылар аябай бийик деңгээлде экени көрүнүштү. Анан эң биринчи Аида спектакль болуп өткөндөн кийин анан Турциядан келген конокторубуз
Түнжай Куртоглу Рамфисер дагы бас. Жанагы Искендер Кубанычбекович айткандай бизде жаштар абдан жакшы көп келип атат дагы. Анан ошолор менен мастер-класс уюштурду. Мастер-класс уюштуруп, бул мастер-класс уюштуруп чакырганда бир аябай чоң акча каражатын талап кылат да. Анан ошо 1 сааттан, 2 сааттан кылып, 3 сааттан кылып, өздөрүнүн каалоосу менен өзү келип, убакытты коюп, анан иштеп атышты да. Анан ошондо дагы алардын айткандары абдан жакшы үндүү солисттериңер бар экен, жаштарыңар да бар экен. Анан биз ушундай ушу чыгармачылык, ушу театрдын ичиндеги чыгармачылык, дүйнө чыгармачылык өзүнчө бир кайнап турганын көрүп абдан кубанып атабыз деп ушундай жакшы өзүнүн сөздөрүн айтып кетти. Абдан жакшы. Азыр ошол Болот агайыбыздын дагы бир сюжети бар экен, режиссер айтып атат, ошону көрүп алып тургандан убакыт калса. Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он. Мына көрүп атпайсыздарбы, ушул көрсөтүүнүн башында дагы ушундай сюжет менен баштаганбызда, бул улуу ырчыбыздын кыялы ушул көл жээгинде келип таланттардын мектебин жасасак, ушундай бир искусствонун жээги болсо деп ушундай кыял кылчу экен да. Ушундай фестивалдарды эмне үчүн көл жээгинде уюштурса болбосун? Ушул жок деген ушу болот Мыйжылкыев. Кандай дейсиздер? Жакшы болот эле уюзуна болот. Мисалы, билесиздер, мындай туризм өнүккөн өлкөлөрдө, мисалы ошол эле Турция, Анталияда жыл сайын эл аралык Аспендоста фестиваль өтөт, опера балет. Сиздер да барып келдиңиздерби? Ошондой эле фестиваль биздин көл жээгинде бир жылда жок дегенде ушу туризмге туристтерди тартыш үчүн ушундай бир фестиваль уюштурсак, биз деле барып катышып, башкалардан чакырып, андан жакшы болот эле. Ошо бул чоң жардам этилет. Эми кандай маданият жагы да өнүкмөк, туризм жагы дагы өнүкмөк. Көл жээгинде чет мамлекеттен келгендер ал эгер опера деп классика десе аябай көп келишет да. Сонун эле болмок да. Башка категория келмейт. Мындай да. Көчмөндөрдө баягы фольклордон келип туруп анан туу чокусуна келгенде анан опера менен классикалык оркестр менен бир чоң спектакль бергенде абдан сонун болду. Ошо менен биз чекит коюп болчубуз да. Бизде драматург жана Керексип деген аксакалыбыз бар эмес беле? Урухордону куруп, жана ушундай руханий дүйнө болуш керек деп. Негизи көлдүн жээгинде жанагындай нерселер болбош керек да, жанагындай бир коттедждерди эле сала бербеш керек деп айтканда, ал көлдүн жээги дүйнөлүк руханий дүйнө борбору болуш керек. Элдер дүйнөдөн чогулуп келип, ошол жерден руханий мындай бир байлык алып, анан жүрөгүнө сиңирип, анан ошол жерден дүйнөгө тарап кетсе, биз дүйнөгө мындай бир руханий дүйнөнү тараткан жердин мекени болот эле да. Бир кезде ушу Чыңгыз Айтматов деле ошону каалаган да. Туурабы? Жанагындай көлдүн жээгинде. Негизи ушуга биз барышыбыз керек да, ушундай нерселерди. Көлдүн толкуну менен классикалык музыка абдан келишип калмакта. Ушуну балки мына биздин жетекчиликте ушул классикалык музыкага мына бир эмес 2 жолу барып, биздин театрга барып катышып атат. Руханий дүйнөнү көтөрүү боюнча өзүнүн аракеттерин кылып атат. Программасында да бар экен бул өзүбүздүн мамлекет башчынын. Балким ушул жагына көңүл бөлүп, бул иштерди жандантканга мындай көмөк көрсөтөт деп ойлойм. Эми телекаршы убакыт аяктап калды. Келип ушундай кызыктуу
аңгеме куруп бергендериңиз үчүн чоң рахмат. Бул улуу ырчыбыздын жасап кеткен иши көз өтсө дагы, мына көрдүңөрбү, канча муунга кала берет экен да, бизге шык берип, дем берип кала берет экен. Экинчи жашоосу болот экен. Ошон үчүн бул кишинин руху биздин көкүрөгүбүздө жашай бермекчи деп айтам. Рахмат сиздерге. Ишиңиздерге ийгилик. Анда биздин көрсөтүүбүз аяктады. Эмки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.